Ар бир жаш жаран чет өлкөдө акысыз окуу, жайкы окуу лагерлерине баруу, кайрымдуулук уюмдарынын ыктыярчысы болуу, каржысыз бизнес баштоо мүмкүнчүлүктөрүнө ээ болгусу келет. Мындай мүмкүндүктү жаштарга жаратып жаткан айрым уюмдар Жалал Абад шаарында өз иштерин көргөзмөгө алып чыгышты. Негизги максат жаштар интеллектуалдуу жашоосу үчүн миңдеген мүмкүнчүлүктөрдүн бар экендигин көрсөтүү. Ушу жайкы лагерлер болот экен, ошолорго ойлоп атабыз, бияктан өтүп калсак да Ошко барат экенбиз, Бишкекке барат экенбиз. Андан дальше кетебиз да. Чет мамлекет Китай, Корея, Германия, Малайзияга. Жана бизде иностранный тилдер бар үйрөтүлгөн. Китайский, немецкий, английский и корейский тилдер. Полный. 11 класстан жөнөтөбүз Кореяга. Азыр данный момент Жалал Абадтан Германияга 9 окуучу кетет окууга и Китайга 32 бала кетет 11 класстан. Обучениеси бесплатно, проживание, питанияга өздөрү төлөшөт. Каарманы жаштар болгон иш-чаранын уюштуруучулары да жаштар болду. Толеранттуулук жана демократия элчилери долбоорунун алкагында "Мен болбосом анда ким" маалыматтык иш-чарасын катардагы эле студент ыктыярчылары уюштурушкан. Шаарыбыздын Жалал Абад областынын жаштары үчүн аларга негизи эле кандай жаштар үчүн кандай мүмкүнчүлүктөр болсо, ошонун баарын түзүп берүү максатында өткөрүп жатабыз. Ошентип бүгүнкү иш-чара максатына жеткендей болду. Маалымат алуу үчүн келген жаштардын саны 300дөн ашса, көргөзмөгө чыккан жаштар менен иштөөчү мекемелердин саны 13кө жетти.